İhlas сүрөсүн окууда бул катаны кетирбеңиз. Биринчи ката бул вау тамгасын толук чыгарбастан агылып Кул ху Аллаху ахад деп окуп алган учуру бул ката вау тамгасын толук туура чыгарып окушубуз керек. Кул ху валлаху ахад. Ал эми экинчиси бул сот тамгасын ичке окуп алган учуру. Кандай десек Аллаху самад деп. Жок, негизинде сот жоон тамга, аны жоон окушубуз керек. Туурасы Аллаху самад болуп окулат. Ал эми акыркы аятында кетирген көпчүлүк ката бул ха тамгасын созбостон валам якуллаху куфуван ахад. Жок, негизинде валам якуллаху куфуван ахад болуп окулушу керек. Эми сиз катасыз туура окуганды үйрөндүңүз. Бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп, сактап алганды унутпаңыз. Кийинки видеодо кайсы сүрөнү талдайлы комментарийге жазып коюңуз.